Союздан кийин бир дагы бала бакча жок эле. Ошол мамлекет тарабынан 100 орундуу бала бакча буюрса бүтүнүн алдында турат. Жалпы сметалык баасы 81 миллион. Бияқта биринчиден көрсөңүздөр бул моту кесиптештер. Мунун кошулесиз жетекчи болуп биринчи фракция чыгып атабыз. Мен мурайым биздин округубузга ошон үчүн дагы ыраазычылык билдирип кетем. Мамлекеттин ар бир тыйыны bunun uğrunda bütüsü bu bizim yerini tanımazdı. Başta okumadan madem dalda söylediler, biz normal bilgilerimiz. Dalda söyledim bunu başta da nasıl çıkıyoruz. Азыр көптөгөн бала бакчалар кайрылып атышат. Азыр бул бир эле сүзөк эмес, Кыргызстан боюнча айлык өкмөттөр тарабынан каржылоо токтотуп салды. Жаңы мыйзам 2024 августтан баштап токтотулду. Азыр ушул мыйзамды биз кайра бир караштырып, балдардын тамак ашын бүт ата-энелердин мойнуна жүктөп салганбыз. Шуну бир караш керек да. Бул жерге штат жана мүдүрлөрдү жана тарбиячыларды алып иштеткенге 5,5 миллион сом кетип атат. Ошону биз преференция сурап атабыз. Министерство финансовдон 3 жылга преференция сурап, 3 жыл бизге жардам берсе, 3 жылдан кийин өзүбүз бюджетибизди толуктап, андан ары өзүбүз алып кеткенге даярбыз. Кечиресиң. Ошол депутат жоопкерчилик болгондон элдер кайрылып, ушул демилге көтөрүлгөн. Mesela bizim diktatörde sal var mı? Var.